Эгерде ким Москвада черный списокко түшүп, выдворение болуп жүрө берген болсо, эптеп качып жүрө беремин, башка жактарга жүрө берем дегендер болсо, анда жаңыласыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бул видеону тааныштарга бөлүшүп коюңуздар, билбегендер билип алсын. Бир акебиз 1 миллион 300-үнү култатты, бир акебиз 4 миллионду култатыптыр. Билесиздер, мен кече видео чыгаргам, мага мекендештерибиз, ошол Москвадагы мигрант мекендештерибиз баянышып. Ошол сапар сенен суранышта. Ошо мага окшоп нелегальный жүргөндөр үйүп калбасын сенен сураныш. Колунан келсе ушу нелегальный жүргөндөр, ушу мага без документ жүргөндөрчү, документ жоктор. Колунан келсе эртерээк ушу тууган уругуна, ушу бир туугандарына акчасын легальный жүргөн жактачы, акчасын кайтарып койсунга. Мага окшоп үйүп кетпесинга. Сенен суранышкан. Ошо сураныш деп сал. Өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышып, ошол көйгөйлөр башка мекендештерибиздин дагы башына түшүп калбасын деп, бүт бардыгы мага досконально түшүндүрүп, доказательство видео кайруулар менен мага бөлүшкөн да. Мен кече ал видеону мен бул жака койгонмун. Эми бүгүн мага кайрадан чалышып, инийим ошол видеолорду өчүрүп койбойсуңбу дейт. Неге десем, ошол кыжаат болуп атат биздин мекенде Кыргызстандагы тааныштарыбыз дегенден макулданып деп өзүм эле силерге түшүндүрүп бергенин туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, анда видеону баштоодон мурда Москва, Казакстан кирди чыкты маселеси керек болсо, анда эл ыразыга байланышыңыздар, сиздерге жардам берет. Анда видеону толук көрүңүздөр, түшүнүп алыңыздар, билбегендерге жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Караңыздар, бул жерде көрүп туугандар, Кыргыздын улуттук суусундуктары, борсоктор, пирожкалар. Эгерде сиздер Москва шаарында той кылсаңыздар, ушундай фуршет заказласаңыздар болот экен туугандар. Той башлар алдында, тойкунага кирер жерде ушинтип сиздерге борсоктор жасап берип, мына ушундай караңыздар туугандар. Сонун мына жерде көрүп полный любой нерсе бар. Тойдун башында фуршет экен туугандар. Кыргыздын суусундуктары, даже мындайлары менен коет. Көрүп жана мына нерсеге көңүл бурсаңыздар, аккалпак. Бүгүн могу жерде Москвага брава болуп аткан болчу, ошого мындай алып жасап келип тур, сонун кылып. Той кылсаңыздар, мисалы үчүн ушул жерге өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Жентек той болсо жентек той, үйлөн той болсо үйлөн той, этно фуршет кенч. Бүт продукта өздөрүнүн. Бул жерде көрүңөр. Просто тоюңуздардын көркүн ачат. Чалгыла, заказ бергиле, барып алгыла. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Белес паркты барыңыздар билесиздер. Бул парктын проценти болгону 1% туугандар. Парковый самозанят болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле азыр жакшы бир жаңылык чыгып атыр, ушундай электронный путевой лист. Бул путевой лист официалдуу. Любой жерде өзүнүн юристтери бар, жооп берет экен туугандар. Анан любой документ, кисар, писат, такси керек документтер бүт баарын жардам берет. Мен атыман келип ушул паркта иштесеңиздер, 1 жуманын ичинде сиздерге 1000 рубль балансыңызга салып берет туугандар. 1% Белес паркында. Мекендештер, эгерде ким Москвада черный списокко түшүп, выдворение болуп жүрө берген болсо, эптеп качып жүрө беремин, башка жактарга жүрө берем дегендер болсо, анда жаңыласыздар. Бул акебиз дагы ушинтип выдворение болгон экен эле, киришилик айынан иштеп жүргөн экен эле. Бир күнү магазинге кирип карта менен төлөн десе, сиздин картаңыз блок болуп калыптыр дептир. Анан ал байланышат банктар менен, банкка чалат, ушундай болуп калды деп текшере бер десе, чындап эле сиздин картаңыз заблок болуптур дейт. Документтериңизди жөнөтүңүз деген, ал болсо документтеримди жөнөттүм деген. Документтерин жөнөтсө, недействующий да, миграционный картасы 2 жыл мурдагы миграционный картасы, регистрация, кыскасы ошентип недействующий болуп, картасы култанып калыптыр. Ошон үчүн бул баягы жанагы законго илешкендер да. Кимде ким нелегал болуп жүргөн болсо, ошол реестрге түшөт. Ошол реестрге түшкөндөр банк карталары култанат, Москвада никеге тура албайт, автоунаа сатып ала албайт, автоунааны өзүнүн атына кое албайт. Кыскасы өтө бир транспортор менен колдоно албайт деген сыяктуу өтө көп нерселер буларга запрещен болот. Ошондой реестрге түшүп калган агаларыбыз. Ошон үчүн сиздердин да тааныштарыңыздар ошентип жүргөн болсо, эскертип коюңуздар. Ошол өзүнүн шотундагы карталарын срочно жакын ишеничтүү адамдарга которуп койсун, бекерден бекер култанып калбасын. Бул акебизге сотко кагаз берген, эми эмне болот билбейм. Бул акебиз да азыр кыйналып жүрөт да. Ошого мекендештер, ушул нерсе менен силерге эскертким келди. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тааныштар менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат.